Бүгүн Аларча мамлекеттик резиденциясында министрлер кабинетинин жыйынтыктоочу жыйыны болуп өттү. Ага өлкө башчы Садыр Жапаров да катышып, өкмөттүн 2022 жылкы аткарылган иштеринин отчетун жана 2023 жылга иш планын укту. Күн тартибине 6 маселе кирип, министрлер баяндама жасады. Жыйындын башында сөз сүйлөгөн президент экономикалык ыкчам өсүштү камсыздоо эң биринчи милдет экенин баса белгиледи. Жапаров 2022 жылы Кыргызстан эффективдүү ийгиликтерге жетишкенин жана айлык маяналары жогорулаган тармактарды атап өттү. Алардын эң олуттуу жогорулашы искусство жана эс алуу 65,7%, саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык жактан тейлөө 52,2%, билим берүү 43,5%, мамлекеттик башкаруу жана коргоо, милдеттүү социалдык камсыздоо 28,1%, кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик 25,9%, пайдалуу кендерди казуу 23,7%, мейманканалардын жана ресторандардын ишмердиги 22,7%, ошондой эле курулуш чөйрөлөрүндө 21,1% байкалды. Быйылкы жылдын бюджети 400 миллиард сомдон ашты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров акыркы 2 жылда бюджетти 2 эсе көбөйтө алганын, кийинки жылы 500 миллиард сомго жеткире турганын билдирди. Ошондой эле өкмөт үстүбүздөгү жылы 10 айда ишканадан түшкөн салык эмес жана бөлөк келишимдерден каралган төлөмдөрдүн көлөмү 26,5 миллиард сомго жеткенин кошумчалады. Соңку 11 жыл ичинде бул көрсөткүч анын айтымында жыл сайын орточо эсеп менен 5,3 миллиард сомдун тегерегинде болуп келген. Ушул жылы министрлер кабинети тышкы карызды башкарууну толук камсыздай алды. 2022 жылы тышкы карызды тейлөө боюнча бир да кечиктирүү болгон жок. Мамлекеттик карызда биз быйыл 39,5 миллиард сом, анын ичинен тышкы карыз үчүн 26,7 миллиард сомду бердик. Ушуну менен быйылкы жылдын эсебине тиешелүү болгон тышкы карызды тейлөө графиги ийгиликтүү жабылды. Акыркы төлөмдөрдү 2022 жылдын 23 декабрында жүргүздүк. Штрафной санкция, пенялар деген жок. Учурда Кыргызстандын жалпы карызы 5,12 миллиард долларды түзөт. Анын ичинен тышкы карыз 4,12 миллиард долларга жетет. Жыйындын жүрүшүндө Садыр Жапаров финансы министринин орун басары Руслан Татиковду парламенттин жыйынында тышкы карыз боюнча депутаттардын суроолоруна так жооп бере албаган үчүн зекиде. Татиков Кыргызстандын жалпы карызы канча деген суроого 11 миллиард АКШ долларын түзөт деп айткан. Ал суроо берип атат сизге. Акыркы ушул 2 жылдан октябрдан бери канча карыз алдыңар сырттан десеңиз 7 миллиард доллар карыз алдык, анан бүгүнкү күндө 11 миллиард доллар карызыбыз бар сырткы деп атасыз. Аны менен ал түмөнө күнү тууп кетип атат. Мына көрдүңөрбү, мына сырттан карыз алып келип алып туруп, зарплат көтөрүп атат, пенсия пособияны көтөрүп берип атат деп. Сиз күнү туудуруп атпайсызбы? Жерине сүйлөшүп алып жасап атасыңар, ошону карапайым калкты гузараж этиш үчүн. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, түшүнбөстүк болду. Эмкиде ушу дагы бир суроолордун болсо жооп беребиз дегенде, бул депутат атайын ушундай суроолорду бере берет экен. Атай бере берсе сен даярдыгың бар да. Сен 15 жылдан бери министрликте иштесең, жөнөкөй специалисттен замдыкка чейин жетсең, орун басарлыкка чейин. Сени түнкү саат 3'te ойготуп туруп, тур десе да тура калып туруп, ар бир цифраны жатка билип айтып беришиң керек да. Эгер сен кече эле барган специалист болсоң, же болбосо кече эле барган болсоң, анда мейли эле туура түшүнсөк болот эле. Канча карызыбыз бар бүгүнкү сырткы карызыбыз? Канча миллиард долларбыз? Азыр 2022 жылдын алдын ала маалыматы боюнча 4,2 миллиард. Андан башка биз жыл сайын өзүңүз билгендей 49%-тан 45%га ички үйдүн продукциябыз тышкы карызга 49%-тан 45%га чейин түшүрүп атабыз. Мен силерди телевизордон көрүп отуруп, мен өзүм чуркап барып жооп бергим келип кетти ошол жерде. Эмне деп сен былжырап атасың? Отуруңуз, мындан кийин андай болбосун, сизге эскертүү. Өлкө башчы жыйындын жүрүшүндө кыргыз жараны концепциясы тууралуу да айтып, бул жаатта дин өкүлдөрү жакшы жардам берип жатканын билдирди. Жапаров атка минерлерди ысырапкорчулук кылып 500 000 киши чакырып той бербей, элге үлгү болууга үндөдү. Ысырапкорчулук боюнча биринчи элден талап кылаардан мурда ушул жерде отурган биздин администрацияда иштеген, министрликтерде, область, район, айыл өкмөттөрдө иштеген чиновниктер өздөрү үлгү болуш керек.
Анан бизде той деселе 500 кишини, 1000 кишини чакырып алып туруп дүңгүрөтө той беребиз. Анан бири-бирибизди көрүп, ошол карапайым калктагы чөнтөгүндө акчасы жок болсо да намыс үчүн деп алар той берип, ушу силерди ээрчип кетип жатат да. Ошон үчүн биринчи кезекте өзүбүз аларга үлгү болушубуз керек. Кыргыз жарандары кыргыз тилинде сүйлөй алгандай, жаза алгандай, ойлоно алгандай шарт түзүшүбүз керек деген президент Садыр Жапаров иш кагаздарын кыргыз тилине өткөрүлбөгөн министрликтерди атап, аларды уяткарды. Эми уяттайм, кыргыз болуп туруп, анан кийин иш кагаздарын кыргызча алып барбай, тылаң орус тилинде алып барган туура эмес го дейм. Министрлер кабинетинин жыйынтыктоочу жыйынында Акылбек Жапаров министрликтердин жана ведомстволордун ишине мониторингтин жана натыйжалуулугуна баа берүүнүн жыйынтыгын чыгарды. Талдоонун жыйынтыгы боюнча мыкты деген баа мамлекеттик 10 органга, канааттандырарлык эмес деген баа бир гана органга берилген. Иши канааттандырылбаган орган катары экология, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги аталды. Эң жакшы деген баага татыгандардын саппашында мамлекеттик салык кызматы, эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги илинген. Ошондой эле жыл жыйынтыгы менен иши мыкты деп табылган жергиликтүү органдарда айтылды. Тазагүл Эмилбекова, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ.